Салам достор, кандайсыңар? Сіздерге кресло жандырғанды көрсөттүм беле? Унутуп калдым. Короче, мына кнопочка менен жандырабыз. Любой эле креслода ушундай кнопочка болот, ушул жерден жанат. Бирок кээ бул жакта эмес, арт жагында болушу мүмкүн, же болбосо бул жанында болушу мүмкүн. Сизчо, издеп карайсыздар. Так, жандырдык. Муну жандыргандан кийин креслобуз постоянно сменаны жаап атканда креслону бийик көтөрүп коюшубуз керек. Ал эми пол жуугандарга удобный болуш үчүн да. Келгенден кийин ушу жандырабыз, креслону кайра ылдыйракка түшүрөбүз, пациентке оңой болуш үчүн отурганы. Мына кнопочкаларды басып көрөсүздөр да. Андан кийин бул стаканчикке суу берилет, бул плевашканы жуулат, лампаныкы, алдыйга, үстүгө. Вот. Так. Бир сыйра текущий уборка кылам азыр. Поверхности арчип. Андан кийин уже перчатка кийип, столго, приемго инструменттерди коюп даярдап баштайм. Нол немени мусорканычы специально өзүмө жакыныраак коем. Мындай. Бул жерге отурсам мен ассистент болуп, бул жакта врач болсом, мына столик, эки столиктин, мына менин столигим, ассистентский столик болот. Бул рабочий. Столиктин жанына мусорканы алып келип алам өзүмө. Потому что инструменттерди ачып, крап пакеттерди сразу мусорго кытам. Бул жактан из-за того, что мына бутты басып, бунун крышкасы көтөрүлгөн үчүн оңой да. То есть кол менен кармабайм эч жерин. Бул жактан сразу ачамын дагы мусоркага ыргыта берем. Для себя да бул. Если что, бирок ар клиникада барганда көрдүмки, просто неме болот, чака болот. Пакет кийгизилген, анан раковинанын түбүнө коюп коюшат. Ушуну дагы неудобно болот силерге, но если ушундай болсо, жаныбарга алып келип алганга жакшы да. Эгер ондай болбосо, ушу кайсы бош место болсо, ошол жерге топтой бересиңер да. Кийин после смена топтоп бардыгын, андан кийин ушу раковинанын түбүндө болсо челеңер, ошого кыргытасыздар. Бул класс А болот эсептелинет. Только кагаздар, чистыйлар. Адамдан оозуна чыкпаган, оозуна тийбеген полный кагаздарды, мусорларды ушул жака ыргытасыздар. В основном это крафт пакет да. Калгандары уже на класс Б'га кетет. Желтый пакет кийгизебиз бул жака. А бул жактыкы черный пакет. Вот.